Мен bir таң калыштуу окуяны айтып берейин. Азыркы ушу дават мээнетин кайрадан жандандырган bir чоң улуу адам болгон Ильяс рахматуллахи алейхи деген. Ал дайыма үммөткө гам фикир кылып жүрөт эле да. Канткенде үммөт оңолот деп, анын гамы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдыкына окшош болгон да. Ошол адам bir адамга дайыма дават кылып жүрөт эле. Мияжип Муса деген. Ал ошол айылдын башчысы Раис экен да. Аны менен кошо басып, ага дават кылып жатат. Раис, сиз мешитке келсеңиз жакшы болот эле. Раис, сиз намаз окусаңыз жакшы болот эле. Сиз динге келсеңиз жакшы болот эле деп ага дават кылып, аны менен кошо басып кете берди. Bir мезгилде жанагы адам ушундай жини келип туруп, бурулуп туруп, жанагы Ильяс рахматуллахи урганда, ал кичинекей киши болчу да, арык киши болчу, аңтарылып жыгылып түштү дейт да. Ошол жерден эми кайра тура калып туруп эле Ильяс рахматуллахи Мияжип Мусанын бутун кучактап туруп эле мындай деди: "Мен сизге, мени кечириңиз, мен сизге динди жеткизе албадым. Сизге мен акыйкатты туура жеткизе албай атам, мени кечириңиз" деп бутунан кучактап айтканда, ошол жерден 180 градуска өзгөрдү дейт да. Аллах Таала анын жүрөгүн алмаштырып койду. Bir ошол адамдын дин үчүн болгон, Алланын ыраазычылыгы үчүн болгон аракет үчүн өзүн төмөн кылып, ошол адамдын бутун кучактады да. Дин үчүн депчи. Ошол жерден айтты: "Молдеке, кайсы жакка чакырып атасың?" деди да. "Жүр кеттик ошо мечитиңе" деди да. Ошол бутун кучактаганда Мияжип Муса суу болуп кетти дейт да. Андан кийин ошол мечитке келди, акыйкатты укту, акыйкатты көрдү. Андан кийин дагы ошол чоң, ошол динге чакыруучу, даватчы адамдардан болду, улуу адамдардан болду да. 60 жашында келген, 60 жашында келип, өлөрдө Куранды толук жаттап, алым болуп, ушунча чоң менеттерди кылып анан өткөн да. Ошол адам тууралуу Ильяс рахматуллахи алейхи айтат экен эле да. Аллах Таала кыямат күнү: "Эй Ильяс, сен эмне алып келдиң?" деген болсо, "Мен Мияжип Мусаны алып келдим" деп айтам. Ушул өзү жетиштүү болот деген экен да. Караңыздар, эгерде биз дагы өзүбүздүн бир туугандарыбызды, жакындарыбызды башкаларга дин үчүн ушундай мамиле кыла турган болсок, Аллах Таала сөзсүз ал адамды ушул динге алып келет. Дин үчүн бардыгына өзүбүздү курбанчылык кылганга даяр болушубуз керек.